Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бардыгыбыз биргеликте астрология илимине сүңгүп киребиз. Көпчүлүк адамдарды кызыктырган суроолорубузга жооп алабыз. Ал үчүн биз студияга астролог мырза Жанар Кадыралиевди чакырдык. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Жакшысыздарбы? Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат, мен дагы кубанычтамын. Бүгүн болсо 1 февраль экен. Бүгүнкү күн негизи кандай күн деп саналат? Жана өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек, эмне жасаса болот, эмне жасабай эле коюш керек? Бүгүнкү күн кадимкидей эле, как обычный күндөрдөй эле жакшы эле күн. Өтө оор нерсе, өтө жакшы нерсе деле жок. Жакшы нерселерди, жаман нерселерди биз газеталарга жылдын башында эле газеталарга берип атат. Эми газеталардын атын айтып отуруштун кереги жок. Окурмандарыбыз билет, радиолордон кетип атат. Биз ошо 21 декабрда бергенде ошо нерселерди 5 событиялар, ошо отрицательный, кооптуу событиялар боюнча 1 жыл ичи бердик. Жакшы боло турган нерселер боюнча дагы бердик, элдер жазып алгыла деп алдын ала. Вот ошондо телевидениялардан кетти. Бирок ишенишпеди. 5 январдан 23 январга чейин кооптуу күн. Ал жерде так жазылган саясатчылардын туура эмес оюндары күчөйт деп. Айткандай эле 17 январ күнү эмне болду? Баарыңыздар көрдүңүздөр, митинг болгонду. Биз ал жерде эскертип дагы жазганбыз, көп чыкпагыла, мындай ошол юридический жактан проблема болушу дедик. Айтканы 15 күндүк мындай интервал менен эле бердик, кыска. Ошол күндүн ичинде 15 күн ичинде болду да. Ал эми биз бүгүн сабаттуу астрологду сабатсыз астрологдон кантип айырмаласак болот? Сабаттуу, сабатсыз астролог жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде сабатсыз астрологдор кандай? Мен өткөндө сиздерге бир передача катышып кеткенде Расул да ушундай жакшы суроо берди эле. Сабатсыз астрологдор мен келгенде элдер ошо газеталарды көрсөтүп, мындай астрологдор бар деди да. Мындай астролог, сен ушуну токтотпошуң керек. Саясатчылар бар эле арасында. Анан окуп көрсөм, баягылар жазган кулактандыруу рекламалар. Монтип коюптур, астролог деп туруп, астролог. Кара жин, шайтан айдайм, дуа окуйм, анан ушундай жүрөк мончок куям, үй тазалайм, дуа окуйм. Чыныгы астролог андай болбойт. Чыныгы астролог алдын ала боло турган событияларды, окуяларды күн-күнүнө чейин точно айтып башы. Адамдыкын дагы, государствонук, мамлекеттикин дагы. Мына биз айттык, 5-нен 23-нө чейин бул болот. Этият болгула, сактангыла дедик адамдар. 17 күн болду, канча адамдар камакка алып, штрафтарын 3 миңден төлөп анан чыгышпады. Ошону булар алдын ала эме алганда, ошол чыгышпай койсо болот деди көпчүлүк адамдарчы. Салыштырмалуу акыркы жылдары жылдыз төлкөсүнө көз чаптырсак, 13-чү зодиак чыкты деген бир жаңылыктар дагы пайда болду да. Бул нерсеге ишенесизби же болбосо жалган жаңылык деп түшүнөсүзбү бул нерсени? Расул, бул дагы аябай сен жакшы суроо бердиң. Илимий мындай точка зрения менен жакшы бердиң да. Эмне үчүн дегенде бул жачы жылдызы менен бул Скорпион Чаян жылдыздын ортолугундагы 13-жылдыз. Буну астрологдор эсептеп чыгарганда, булар жинде эмес да. Анын таасири өтө аз. Баягы альфа, бета, гамма деп ар бир жылдыз топто эң жары жылдын альфа, андан кийинкиси экинчи бета, анан гамма. Калгандары уже мындай аттары менен кете берет. Анын таасири өтө аз болгондуктан анын таасирин чыгарып коюшкан да. Өтө мындай асман сферасында деле градус асман мейкиндигин өтө эле аз ээлеп турат. Ошон үчүн эсептөөлөр дагы жеңил болсун, аны чыгарып коюшкан да. Астрологияга кызыккандар бар болсо, бул илимди өздөштүрүү үчүн канча жыл билим алыш керек? Астрология билимин өздөштүрүш үчүн эң жакшы өздөштүрүш үчүн эң кеминде 10 жыл керек. Мисалы, мен өзүм физико-математика факультет бүттүм. Физиканын основной 5 бөлүгү болсо, эң акыркысы ядерный физика болсо, атомный физика өзү бөлүнүп кетет. Квантовая физика, ядерная физика, статистика физика, квантовая механика. Ошолорду окуп атканда да мен унчалык кыйналган эмесмин. Астрологияны окуп, эң бир татаал жерлерине келгенде мен өздөштүрө албайт окшойм. Муну өздөштүргөндөр өтө гений адамдар окшойт деп. Мен отказ берип чыгып кетейин, муну таштап коеюн деп атып. Акыры баягы чыдамкайлык кылып отуруп, ошол эң кыйын этабына жеткен экен. Ошондон өткөндөн кийин ар жак кое берди да, уже кетти, уже зеленый свет уже. Канча жыл ошондо сиз билим алдыңыз? Мен 87-жылдан бери общий алып келгенде 31 жылдан өтүп атат.
Ал эми мисалы биз социалдык тармактардан көп окуп калабыз. Ай тутулуп атат, күн тутулуп атат депчи. Мына ушул күндөрү бул нерсени жасабагыла кандайдыр бир алдын ала айтууларды окуйбуз да. Көпчүлүктөр буга көңүл бургандар да бар экен, бурбагандар да бар. Ушул чын эле даталар адамдын жашоосуна кандайдыр бир өзгөрүү киргизеби? Психологиялык абалына. Бұл ай тұтылу, күн тұтылу чоң космостық энергетикалық жүріш та бұл. Бұл нәрсеге маңы бербей қойған болбойды. Бұл нәрсеге маңы беріш керек. Бұл жерде профессионал астрологтар жазып жатат. Шундай күн тұтылуда, ай тұтылуда момындай тигендей маанидеги окуялар болот, сактаңгыла. Буга сөзсүз маани бериш керек. Профессионалдар жазып жатат, сөзсүз маани бериш керек. Бул менен мындай шутка кылбаш керек да. Астрология дегенде адам баласынын келечектеги боло турган бир чагындагы чагылдыра ала турган бир прогноздорду айтылат экенбиз да. Аны менен катар балким диний жактан мен сабатсыздырмын, мен суроом бир туура эмес болуп калышы мүмкүн, кепилдик албайм, бирок Кудайга ишенесизби деген бир суроо пайда болот да. Кудайга албетте ишенем мен. Кудайга ишенбесек болбойт. Бул шариятта бар экен. Куран китепте дагы бар деп айтышат. Бул баягы адамдар бирин-бири сыйкырлап, окутуп, чокутуп коюп дегендей. Баягы жолун бууп койдум деген сөздөр бар го, кыргызча тил менен айтканда, кыргыздын жалпак тили менен. Ошондо Кудай айткан экен дейт. Бириң-бириң сыйкырлаганын токтот, алдында боло турган нерселерди мен илимге бердим, наука, илимге. Ал алдында боло турган нерселер жылдыздар аркылуу билгенде бул шариятта даже Куран китепте бар, аттуу баштуу адамдар эле биздин саясатчылар мага айтышты да. Мына ушул келе жаткан айларда кандайдыр бир дагы маанилүү бир даталар барбы ушул күнү? Мисалы, мындай кылбай эле койсоң болот же болбосо тескерисинче ушул күндөрү жаңы иш баштасаң болот. Кандайдыр бир сизден кеңештер? Кеңештер бар. Бул 1 марттан 31 мартка чейин эле бардык жылдыз белгилер независимо, көз карандысы. Сен чаянсың, бөйөнсүңбү, жаачысыңбы, андан эгиздерсиңби, андан көз каранды эмес. Бардык адамдар үчүн, мисалы, жол сапарга чыгуу кооптуу, сапарга чыкпоо керек. Желательно өтө эле мындай, если терпимо да, чыкпай эле коюш керек. Кыска мөөнөттүү короткий поездка, дальний поездка деп эки жакка делек. Транспорттардын бузулушу көп болот биринчиден. Жол транспорт, жол кырсыктары деп коебуз, жол кырсыктары кескин көбөйөт мындай учурларда. Мындай нерсе тилекке каршы 1 марттан 31 мартка чейин. Ушуну элдер жазып койсун да, мен суранам да, ошо текшеришсин да, астрология кандай иштейт экен. Бул жерде ошо жол транспорттар кескин көбөйөт, анан тилекке каршы мындай нерсе 3-4 айда бир болуп турат, 3-4 айда. Буну адамдар ар жерде болуп турган үчүн байкашпайт да. Ошол убакта байкашсын биринчи. Анан бүт электрондук приборлор да көп бузулат, мисалы телевизор, радио, сиздердин техникалык топтор да көз жүгүрсүн, техник электрондук приборлор, телефондор, канцелярия буюмдар бүт токтогон убакта болот да, вот немеси болот. Дагы ар кандай договорлорду, долбоорлорду түзгөнгө дагы болбойт. Бардык иштер, келишимдер токтогонго, кагаз иштери дагы жүрбөйт. Бардыгы токтогон учур да. Бул эмне менен байланыштуу? Бул Меркурий планетасынын таасиринин аркасында кетет. Бул качан баягы Меркурий менен Жер тогошугунда, Меркурий Жердин бир жыл 365 күн көрөт, 365 күндө күнүн айланасында айтсак, а Нептун, Меркурий 383 эле күн, 83 күндө эле бир айлана берет да. Ал качан бизде келип обгоңгул Жерди обгоңгул өтүп атканда, тогошуу убагында. Вот таасир өтө күчтүү болот да. Ошон үчүн ал бизден өтүп бараткан үчүн тез өтүп баратканда бизде Жер 3-чү жолу айланабыз да. Салыштырмалуу түрдө калып калганда болот, кетенчиктөө кыймылында болгондой болот да, Меркурий планета аркага кайткандай болчу. Ошон үчүн бул таасир өтө чоң. Азыркы эле айткан жол транспорттор боюнча доставка товарлар жөнөткөндө кечүү менен барат машиналар, бүт транспорттун бузулушу турган нерсе да. Анан бул электрондук приборлорго таасири болушу боюнча канча бул акыркы бир 100 жылдан бери айтылып келсе, электроника, связь өнүккөндөн бери. Мына жакынкы 3-4 жылдан бери уже Москвадагы РАН, Российская академия уже азыр айтып атышат. Меркурий менен Жер тогошкон учурда связь начар болот деп атат. Космический связь, космический корабльдер менен спутниктер менен связь начарлайт деп. Буларга эми жетип атат.
бирок астрологиялык маанисинде ишенбегенге маани берип атышат да уже илим поздордого. Эң сонун экен. Чоң рахмат сизге анда таң эрте келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Биздин телекөрүүчүлөр жазып алса керек. Ишенебиз. 1-марттан 31-мартка чейин биздин астролог Жанар Кадыралиев мырза өзүнүн кеп кеңештерин берип өттү. Ал эми биз болсо программабызды алдыга карай уланта беребиз.